Жүн байпак қалың, тығыз түйілген мастарса болобу. Зарыл учурда içinen дағы жука байпак кийилет деп. Эми жүн байпак қалың, тығыз деген маселеге келгенде жана байпакка мастарса болобу деген маселе да. Ушул элибизде көп жылдан бери ушул мындай көйгөй жаратып келет да. Қалың байпакка мастарса болобу. Анан байпакка мастартпаш керек деген бизде маселе бар. Анан ошону кармап эле байпакка такыр мастартпаш керек деп дагы бир караңгылык менен туруп албаш керек. Биздин китептерибизде байпактын маасыга мастартыш керек. Анан маасыга окшогон байпак болсо дагы ага дагы мастартканга болот деп Ханафи алымдар шарттарын түзүп койду. Ушул шарттар табылса, ошол байпакка мастарса болот. Жанагы жука байпакка эмес. Атайын шарттарды койгон, бир фарсак басканга мастарткандан сөбөтпөй турган болуш керек, ошо менен басып жүрүүгө мүмкүн болуш керек. Ошого окшогон ошону биздин китептерибизде биздин алымдарыбыз бизге түшүндүргөнгө валенка деп түшүндүргөн. Валенка бар го? Валенка ошол байпактын өкүмүндө. Себеби калың, ошо менен бассаң болот, мастарсаң болот деп. Эми ошого окшогон дагы бир калың болсо мен билбейм. Боло турган болсо, шарттар табыла турган болсо, мастарса болот. Анан ичине байпак кийсе кийбесе ал башка маселе. Анан жок, биз ушуну адамдардан тыйып кое беришибиз керек. Себеби биз азыр болот десек, анда бардыгы эле байпакка мастартып кетишпесин, ошон үчүн болбойт деп кое берели. Бул факих же болбосо фикты түшүнгөндөрдүн пикири эмес. Андай болсо айтып коелу анда. Любой нерсени айтып кое бересиң анда. Немеге сапарга барганда 120 дебей жөн эле толук касырылып окуй бергиле деп кое берели. Себеби 120 дегенде бери карак окуп албасын. Нерсе чыга берет анда? Маселени биз айтып коебуз. Мындай болсо болот, мындай болсо болбойт. Болду. Калганын адамдар өзү чечиши керек. Сен үйлөнөм деп атасыңбы? Сен өзүңдүн туугандарың эмес, бир кызга, балагатка жеткен кызга үйлөнөсүн, нике кыйдырасың, болду, сага адал болот. Үйрөтүп койдук, болду. Анан ал барып кандай үйлөнөп, ал биз ишибиз жок. Биз эрежени айтып койдук. Ансыганда байпакка мастартканга Ханафи мазхабы уруксат берилеби? Берилет. Кандай байпакка? Калың байпакка, валенкага окшогон. Шарттары китептерде жазылган. Ошол табылса болот, табылбаса болбойт. Жука байпакка болбойт, ачык айтабыз.